Менин атым Айтбек Иманалиев Анар Бекович. Москва шаарындагы соода борборунда фудкорттордо жайгашкан 5 мантынын жетекчиси болом. Эң биринчи элек уй этинен жасалган манту, кой этинен жасалган мантубуз бар. Ашкабак эт менен жасалган мантубуз бар. Жана ошондой эле картошка эт менен жасалган мантыларыбыз бар. Анан кийин дагы көбү жакшы көргөн кышта эле болсо сурап келген биздин сезонный мантыбыз бар. Ал бул жуусайдан жасалган манты. Андан тышкары дагы ошо өзүбүздүн улуттук 5 бармагыбыз бар. Кадимкидей чучугу менен орустар келип да сурап калат. Даже чучук есть деп, казы даже есть деп. Башында 5 манты ачылып эметкенде көбүнчө биздин өзүбүздүктөр болчу. Өзүбүздүн жердештер, байкелерибиз, эжекелерибиз, сиңдилерибиз, карындаштарыбыз көбүнчө ошолор келип колдоп кетти. Ага аябай ыраазыбыз биз. Азыр айта кетсек, бир жылдын ичинде орус жарандарында көндүрдүк. Орус жарандары дагы ушу келип, орустар дайчынан 5 дешет. 5 эле ошо бул 5 бармакты основном биз ошо орус жарандарына дагы көндүрдүк. Алар дагы ошо аны жакшы көрүп, 5 бармак деп көбү биз жеп көргөнбүз, Кыргызстанга барганбыз дегендер дагы бар. Албетте жеткирүү кызматы Яндекс Еда, жанагы Delivery, супермаркетке дагы кирип, ал жерден дагы ошо болгон бизде эмне тамактар сатылса, ошону заказ кылса болот. Бишмантын сервисине кирсе, ошол приложениеден сразу көрүп калат да, кайсы точка жакыныраак экенин. Допустим, Киевский болсо, Киевскийден заказ кылышат, болсо Пражскийден заказ кылат, же болсо Шолковскийден заказ кылса болушат. Торговый центр Европейский менен Шолковскийдики экөөкү бир. Биринчи күндөн 5-нчи күнгө чейин эртең мененки саат 10дан кечки 10га чейин, суббота воскресенье күнү эртең мененки саат 10дан кечки 11ге чейин. Шолковский ал дагы саат эртең мененки 10дан кечки 10га чейин иштешет. Ушундай моментте өзүбүздүкүн колдосок, өзүбүздүн жыл калат экен да. Өзүбүз малдар менен иштейн, өзүбүздүн кыздар менен иштейинге дагы бул биз өзүбүз салымыбызды кошуп, алар бизге кошкон салымдары ошо бири-бирибизге поддержка жакшы болот экен да. Башка улуттагы жарандар да келип атты, иштешебиз деп, алар менен да иштештик. Биз турган жерде Киевский вокзалда, торговый центр Европейскийде 2 повар, 2 кассир иштейт. Выходной күндөрү элдер көп болгондо 3-чү поварыбызды кошуп беребиз. Пражский метродо, Колумбуста основном ал жерде заготовщигибиз бар, шеф-поварыбыз бар, четко рецепт менен жасаганга ошол основной ошол жагы ошол жакта болот. Башында ушул бул проект жаңы ачылып 5 манты Москвага келип атканда, албетте ошо поварлар дагы мантоваркабыз, мантыштабыз бар, бышырганбыз тоже Кыргызстандан келген. Бул өзүнчө баягы келген конокторубузга аябай кызыктуу болот. Бамбуктан жасалган өзгөчө мындай мантоварка да. Көбү билбегендер келип, а что это деп сурашат да, мына айтабыз, это наша мантоварка, из бамбука сделана десек, кызыгышып, көбү сурайт, кайсы жерден сатып алса болот деп. Башынан келгенде албетте ошо өзүбүздүн поварыбыз Кыргызстандын атайын келип, бияктан ошо көргөзүп, андан кийинки ошо калган поварларды ошонун колунан үйрөнүп, ошол рецепттерди алып калганга, бузбаганга, башынан кандай болсо ошол эмеге алып келип атабыз да. Биздин поварлар мындайча айтканда универсал деп койсок да болот. Кайсы жерде болсок да, бул менин жумушум эле деп бир эле жумушту карап коюп туруп калышпайт. Сыймыктанам аябай. Алардын күчү менен ушул деңгээлге жетип атсак болот. Алыс жерден келип, ушу жерге келип окат калабыз деп келген карантап, балдар айтып калышат, биз выходной иштесек болобу депчи. Анан орустарда бир сөз бар, всех денег не заработаешь деп коет. Адам баласы канча иштеп, канча эметсе дагы албетте өзүнүн убагында эс алыш керек. Башкалар айтат, заказ кылып койбойсуңбу деп. Же фирмалар келишет, бизден алгыла деп. Анан сертификаттарын карап, ошол фуд ситиге барып, бир жерден алабыз. Эттери текшерилген, сертификаттары менен, ошо халалга туура келген, ошо бияка келип алып, халал деп эле сатып бергенге биз жактан мен айтып кое берсем, жаңылыштык болуп калат да. Ал жагынан текшерилген, халал дегенге мен өзүм текшерип, өзүм барып алган үчүн уверен айтсам болот. Бул эт жагынан основной ингредиентибиз эт болгондон кийин ошо халал жагынан, ал жагынан жоопкерчилик өзүм мойнума алсам деп, ал жагынан жаңылыша албайм. Ошо кыргыз эли бизди көтөрүп колдогонуна дагы ушунчалык ичиң жылыйт экен. Канча адам келип, канча келип молодцы деп айтып кеткендер бар. Өзүбүз эле жарандар бизди колдогон биринчи очередь ошо кыргыз элиме миң мерте таазим этип, рахматымды айткым келет. Ошо кыргыз элибиз болбосо бул деңгээлге жетет белек, жетпек белек, аны бир Алла таалам билет десем да жаңылышпайм.
баарыбызды биздин жердештерибизди, туугандарыбызды биздин 5 мантыдан күтөбүз. Адрестерин дагы кайталап кетейин. Москва шаарында эң биринчи ачылган торговый центр Колумбус, Малый Колумбус, метросу Пражская метро. Экинчи выходтан чыкканда эле Малый Колумбуска чыгып 3-чү этажга чыксаңар, биздин фудкортто 5 манты деген биринчи ачылган кафебиз бар. Андан кийинки ошо торговый центр Европейский, Киевский метросунда жайгашкан. Ошо 5-чи входко кирип, лифттен чыксаңар эле мына ушул 5 мантыга чыгасыңар. Үчүнчүсү болсо бул торговый центр Шелковский, фудкортто жайгашканбыз. Ал жерде 5-чи этажда. Ошо баарыңыздарды күтөбүз. Келиңиздер, баарыңыздарга ден соолук каалайбыз. 5 манты силер үчүн ар дайым кызматта.